Menin kaynim kredit algan 8.000 so'm. Aytır көп eкен. 800 ming деген qanday деген bunu? 800 ming so'm. Ağa maşina algan. 2 aydan keyin avariya olup kredit төлey albay kaldı. Biz üydün çoğu bolobuz. Kaynatam kreditni sizler төлөгөлө, üydü sizlerдин атыңарга өткөрүп берем деп жатат. Үй негизи кичүү балага калат го, кайнатамдын айтканы туурабы дейт. Kaynata özü bilip ötügün törgület. Türüsünde üydü kimge kalas osiyat kılsa bolot, egerde al mara kılmaut, ölüm oğrusu menen oğrup turbagan bolsa. Egerde kaynatan den soluğu çın bolup turgan bolsa, oşonu kimge osiyat kılıp bere turgan bolsa bolot, biroq mындай avalda andan beter bolot degen söz. Kaynatan osiyat kaçan atkarılbay kalat, oşol oğrup töşükte jatkan uçurda baldarının birine 3'ten 1'den köbürөөк malın osiyat kılıp koysa bu atkarılbayt. Al эми оорубай турган учурда же момунда болгон учурларда ал ишке аша турматтуу бир тууганым. Кичүү баласыныкы деген шарият жок. Ал биздин салтыбыз. Анткени кичүү бала мени багат, ошонун жанында жүрөм, ошого калып кала турган маселе. Эгер силердин шартыңарда ал туура эле болот. Kaytalangan surаны өткөрүп жиберебиз. Уланган жасалма кирпиктен daarat өтөбү дейт. Уланган жасалма кирпиктен daarat өтпөйт. Анткени кирпикти жууш daaratта гусулда милдет болот, урматтуу бир тууганым. Эгерде кирпигине кирпик жабышса, ошо кирпик жабышкан жер жок дегенде 1 миллиметр тосулуп калат дагы, ага daarat өтпөй калат. Ушу эрте менен эрте daarat алып жабыштырып аласың да, кечке чейин daaratты бузбай жүрсөң, анда боло берет. Жанагыда үзүрлүү күндөрдө ошондо коюп алса бир жөн. Бирок кирпигин узартып көчөгө чыкканда бетин жаап алып чыгыш керек болот. Анткени сулуу кылып, анан жанагыдай кунажын көзүн сүзбөсө бука жүүнү үзөбү деп кирпик кошулган көз дагы жак сүзүлүп кетип, анан маселе бузулуп кетет. Ошон үчүн этият болуш керек. Бирок жасанганда турмушка чыгып аткан учурда кээде кыздары сулуу болгусу келсе, анда болот, бирок ошол daarat өтпөй калат. Daarat алууга муктаж болбогон убакыттарда анда кошсо бир жөн. Menin suroğum, men atamdın karındaşının kızın jakşı görüm, al da jakşı göröt, biz üylensök şariatga tuura kelebi, ata-enemiz ırazı bolsa rahmat çoğun deydi. Eki bir tuğandın baldары деп atat. Bizdin saltыбызda alысырактан üylengen jakşı urmattуу bir tuğanım. Antkeni eki bala uruşup ketse, tuğanda da uruşup ketken aval bar. Бирок ошого карабастан эле болбой, мен жашайм, өлөм, болбосом айтерде боюм чыта берем, анан тиги чыныдагы сууга чөгүп өлөм деп коркутуп аткан болсо, анда макул деп айтабыз, айла кеткендеги иш. Бул биздин салтыбызда деле бар. Эки кыздын баласы бири-бирине үйлөнүп, булар бөлө деп коёт. Бөлө үйлөнгөн толтура. Тынчтыкбек Чоротегин деген биздин журналист тарыхчыбыз бар. Ошонун жанагы дайралар артка агышпайт деген Kitepte ата-энеси үчүн жазган макаласында айтыптыр, мен чоң атам 4 катын алыптыр дейт, өзүм катын алган каршымын дейт, экинчи катын алганга. Анан ошол бөлөсүнө үйлөнгөн экен деген сөзү бар да. Бөлө деген сөз эки бир эжесиңдин балдары деген сөз. Булар деле бир тууган, урматтуу бир тууганым. Бирок бизде кыздардын балдары үйлөнсө болот, анткени булардын каны башка дейт дагы. Анан балдардын баласы үйлөнсө болот, анткени булардын каны бир дейт. Кандай каны башка? Эненин каны жокпу эмне? Эне деле тирүү жан. Атанын уругу эненин уругу бирдей болуп анан келип чыгат. Ошо баланын тең жарым атасынык, тең жарым апасынын, урматтуу бир тууганым. Бул жака болот, бул жака болбойт дейт. Башка чапсаң болот, бирок аркага тепсең болбойт деген айтып берет кээ бир учурлар. Ошол бөлөлөрдүн балдары деле үйлөнбөгөн жакшыраак, анткени эмне тууган урук алысыраак сый болгон жакшы, урматтуу бир тууганым. Кыргызда бир сөз бар, курама темир курч болот деген. Жана бычактарга жөн эле темирди кылбайт, ага башка бир нерсени кошкондон анан курч болот да. Ошон үчүн башка жерден алысыраак жерден үйлөнгөн, ошого турмушка берген жакшыраак болот. Бөлөк маданият, бөлөк башка нерсе, башка суу ичкен, анда жакшы болот албетте. Аллах разы болсун ушунча алыска келип бизге убактыңыздарды бөлүп жатканыңыздарга. Аллах силерге разы болсун. Силер келбесеңер биз кимге сүйлөйт элек? Москваны көрө албайт элек силер келбесеңер. Москвада силерден башка кимге келет элек биз? Аллах силерден разы болсун.
Barыңlar razı olsun, kelgeniңер razı olsun. Ушул жерге силер чогулуп алып, бир теңирчиндире чакырып коюшуңар мүмкүн эле. Мисал үчүн. Же башка бир жанагыда бетин жууп алган бирөөнү чакырып келип, башка бир сектага чакырып аткан бирөөнү чакырып коюшу мүмкүн эле. Бирок силер Кудайым жаратканда фитраңарга салган ыйманыңарды сактап калып, анан ушул Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөр келсин деп бизди чакырган силерге рахмат. Москва деген бул герой шаар. Бул Москвада ушундай кишилер бар. Шайтан о кишилерге муктаж болбойт да. Алар шайтанга устачылык кылып коет, устаз кылып болуп коет алар. Ушундай бузукулар дагы бар. Чоң шаарда бардыгы болот, улуу шаарларда. Ошол жерде азгырылбай, ошолордун арасынан камылдан кыл suuruganda suurулуп келип аткан Аллах силерден ыраазы болсун. Менин суроом, аял киши сөзсүз эрге тийиш керекпи дейт. Ушундай суроо экен. Эми сөзсүз деген сөз бар. Сөзсүз тийиш керек, эгер эрге тийбесе, көчөгө чыгып, сойкулук кылып кетүү мүмкүнчүлүгү жаралып кала турган болсо, анда аял киши күйөөгө тийиш милдеттүү болот. Эгер эркек үйлөнбөсө, зына кылып коюу, көчөдөн эле кызыл көнөкөсү ээрчип башайланып кетип кала турган болсо, анда буга дагы үйлөнүү парз болуп калат. Эгер андай эмес болуп, ага муктаждык анчалык эмес болсо, анда бул сүннөт абалында калат. Бирок башка бир маселе, жалгыздык жаратканга жарашат. Жараткандан башкага жалгыздык жарашпайт, урматтуу бир тууганым. Кудай Таалам бардыгын жүп кылып жараткандан кийин адам үйлөнгөндүгү жакшы. Эң чоң үлгүбүз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар алейхиссалам үйлөнгөн, урматтуу бир тууганым. Адам ошол үйлөнүп, үй бүлөнү багып, жоопкерчилигин тартып, ошол бир үй бүлөнүн курсагын тойгузуп, ошолорду аманат деп сактаса, мына ошол адамга андан да көбүрөөк сооп берилет. Пайгамбар алейхиссалам айткан, үйлөнгүлө деген. Үйлөнгөндө дагы төрөй турган аялдарга үйлөнгүлө, мен силердин көптүгүңөр менен кыяматта суктанамын деп айткан. Андан кийин урматтуу бир тууганым, аркаңыздан Куран окуп тура турган бирөө керек. Сени карай турган бирөө керек. Сени жөрөй турган бирөө керек. Биз ушундай элбиз. Биз келечегибизди карай турган элбиз. Биз тирүүбүздө дагы, өлгөндөн кийин дагы мамиле үзүлбөшүн каалаган элбиз. Бу биякта канча мынчалар бар, баласы үйлөнүп кетсе, ошо менен карабай кетип калат, кемпир биякта кала берет, ал биз эмес. Биз башкабыз. Биздин маданият, биздин динибиз, биздин дүйнө таанымыбыз таптакыр бөлөкчө. Бизде муун менен мундун мамилеси эч качан үзүлгөн эмес. Ошон үчүн колдон келишинче турмушка чыкканга аракет кылыңыз, урматтуу бир тууганым. Туура, кээ бир учурда үйлөнгөн турмушка чыккан болбойт. Мисалы үчүн, өтө эле кулук мүнөзүң жаман, адамды бир батыра албайсың, же зулумдук кылып кое турган болсоң, анда бул убакта сага түшкөн суну анда сабыр кылышың керек болот. Менин кызым 7 жылдан бери перзент көрбөй жатат, себеби врач текшерүүдө айып күйөө баламда деди. Ал мен жакшымын деп лечение алгандан баш тартып жатат, менин оюм ажыраштыруу дейт. Жок, ажыраштырбаңыз. Бир кыз турмушка чыгып атса, жөнөкөй жигитке, апасы айтыптыр, сен бул жөнөкөй жигит экен, бул сени кантип багат айлык менен. Апасы кызын жалгыз чоңойтуптур. Анткени күйөөгө адаш тийип алыптыр да, караса күйөөсү болбой турган бир заводдо жумушчу, бул качан байып, качан мени карайт деп, анан боюнда эле кетип калган экен дагы, кийин өзү кыйын болуп төрөп, бирок жылгап деле кетпептир, анан кызын чоңоюп, кызы күйөөгө тийип аткан айтыптыр, ушуга эмне тийип эмне кыласың сен? Бул бечара экен, сени бага албайт деди. Кызы мен сүйүп калдым, айтты, сүйүү деген мамиленин башында эле керек болот, кийин бул болбой калат деди. Десе кызы болбой тийгенде айтты апасы, экинчи мага ыйлап келбегениң, мага күлүп гана келгениң деп, анан кызы кетти эрге ошентип. Бирок аял менен күйөө жашап ынтымак болуп, кыз жигитти колдоп, күйөөсүн колдоп жүрүп, булар жакшы ийгиликке жетишип, эс ала турган, үй сала турган, башка боло турган болуп, жакшы жашоого жетишти. Анан күндөрдүн бир күндө жанагы күйөө бала менен кыз жакшы жашап калган абалда кайненесине келгенде апасы айтты, мен мындай болот деп күтпөдүм элем деди. Дегенде кыз айтыптыр, апа, сиз
Men курсакта экенимде атаман ажырашып кеткенсиз. Эмнеге десе айтты, мен атаң оңолбойт келечекте, мен сүйүп тийип алып, бирок кийинчерээк бул мени бага албайт деп, ошондо эле кутулайын, кийин калып кетпейин дедим элем, деди. Апа, анда маселе эмес деди. Маселе сен атамы сүйгөн эмессиң деди. Эгерде сен жакшы көрө турган болсоң, ага жардам берет элең, жардам берген болсоң, анда атасы чоңойбойт эле мен деди. Менин сизден айырмам деди. Ошо жашоону көрдүм мен, ошон үчүн мен күйөөм урмат кылдым, сыйладым, ага ээрчидим, ага моюн сундум. Анан жанагыдай жакшы аял жаман эркекти жакшы кылат. Ал эми жакшы эркекти падыша кылат деген кыргыздардын сөзүн угуп калган бул өз орус экен. Ошентип ушундай болуп калды деп анан жооп берет. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, адамдар турмушка чыгыш керек, үйлөнүш керек. Анан жана кызыңызга ажыраштыруу деген пикирди алыс коюшуңуз керек. Ал Кудайдан бардыгы. Кудайдан. Эгерде бир адамга Кудай перзент берип айткан болсо, бул ажырашып кетүү деген менен маселе чечилет деген сөз туура эмес. Андан башка чечилүү жолдору бар. Ошондуктан сиз кызыңызды ажыраштырам дебеңиз, анын өзүнө коюңуз, ал өз жолун таап алат. Москвада суткалык квартира кармаган кыргыз мекендештер бар. Ал жерде зына иштер көп болот. Ошол ишке себепкер болгон биздин кыргыздар болуп жатат. Калыс кеңешиңизди берүүңүздү өтүнөм, балкондон дейт. Эгерде бир адам жаман иш кылып, ошол жаман ишке себеп боло турган болсо, жаман иш кылгандай эле болот. Аддал валал хайри кафаилихи. Жакшылыкка далалат кылган адам ошол ишти кылгандай. Ошонун өзү жамандыкка далалат кылган ошол ишти кылгандай эле болот. Сен өзүң ошол таптаза болуп, айлыгыңды алып, ана квартира берип, бирок сойкулук, зыналык кылганга шарт түзүп берип атсаң, сен деле зына кылып атасың, ойноштук кылып атасың деген эле сөз. Кыяматка барганда ойноштук кылгансың деген жазуулар келип калсаң калбай эле кой. Ошого квартира берип аткандар этият болуш керек. Жалаң балдарга, жалаң кыздарга бергиле. Же бере турган болсоң, үй бүлөгө берсеңер тактап туруп, керек телефон чалып сурап билип туруп, өзүнүн эдинсасы менен. Аны үй бүлө экенин билип алып, андан кийин беришке урматтуу бир тууганым. Эгерде мусулмандар биз бирибизге күйбөсөк, анда эч ким бизге күйбөйт, урматтуу бир тууганым. Биз адамбыз, мал эмеспиз да. Малдар нике кыйбайт, билесиңер. Алар боло берет, аларда үйүр жүрө берет кадимкидей эле. Адамбыз биз. Атасы күнүгө ичип келип, апасын уруп жатканда, апасына болушуп, атасына кокусунан кол көтөргөн бала күнөө болобу? Күнөө болот. Атасы апасын урса, апасын коргош керек, атасынын муштуму балага тийиш керек болот. Атага кол көтөргөн болбойт, урматтуу бир тууганым. Эгер атасы апасын уруп атса, атасынын муштумун өзүнө алыш керек, апасын коргош керек. Атага кол көтөргөн ал жарыбайт. Барып кечирим сураш керек. Атасынын астына түшүп кечирим сураш керек, кызматын кылыш керек. Арам. Менин суроом, апам ичет, ойноштору бар. Мен апама капа болуп башка жака квартирага чыгып кеткенмин. Бирок апама көп жолу жалдырап да, ыйлап да айтып койдум, болбой койду. Өзү намаз окунган, жоолугу бар кызмын. Көп ойлонуп жүрөм, апамы кара кылдым деп, капа кылдым деп. Апам мага тарылып, азыр сүйлөбөйт, не кылайын, жооп берип коюңуздарчы. Ушул жерден чыгып апаңа бар кайра. Анан апаң эрге бер. Апаңа күйөөгө бер. Ушул жерден чыгат иншалла. Канча 6000 адам бар бу жерде. Дуа кылышып отур, кечке отур. Апам жакшы күйөө болсун деп айт. Апаңа күйөө изде иншалла, жакшы байкелерден таап, апаңа күйөөгө бер. Апаң азыр бар, чыгып жерден чыгып бар. Assalamu alaikum ajeke, ayalım apamkına barıp keleyin dep tez ayta beret, жооп бериңчи ajeke deyt. Çıkkan kız çiğinden tışkarı degen söz var. Anan törkünün jakın töşögü jıyılbayt degen dagı söz var. Uyat bolot bul. Uyat bolot. Geçke var. Ошон үчүн кайнелерде кыздарды көп эле киргизе бербеш керек, урматтуу бир тууганым. Мал менен келген жакшы, чыкканга чийинден тышкары деген анын үйүндө жашоосу бар өзүнүкү. Ошентип ичиме баткан сыртыма батпайсың деген туура эмес. Бул барып ажырашууга алып келип калышы мүмкүн. Айына бир жолу барсың, башка кылсың, телефондон сүйлөшүп турсун. Бирок кечке эле кете бере турган болсо, бул ортодогу махабатты бузуп кое турган болушу мүмкүн. Жакшы эмес, урматтуу бир тууганым. Ал жакшы эмес.
Анан кээ-бирлер 1 жылда 1 жолу дагы жибербей капа кылганда ал дагы туура эмес. 1 айда 1 жолу барган болсо, иншалла жакшы болот. Бар экен бакта. Мусулман кыздар мусулман эмес жигиттерге турмушка чыгып жатышат, ошол тууралуу бир аз түшүнүк бериң дейт. Нике кыйылбайт, ал ойноштук болуп эсептелет. Мусулман кыз аманат, мусулман гана жигитке турмушка берилиш керек. Анткени үйдө кожон эркек болгон себептен ал ар кандай туура эмес мамиле жасап, анан муну өзүнүн динин өткөрүп кетүү коркунучу. Ошондуктан ал нике дурус эмес, ал жок нике. Келинчегин боюнда бар, анан муну эмне деген сөз? KFC'den toğuk niyetin jegisi kelet eken bolou deydi. Eğer toğuk niyet azal bolgon bolsa bolat, haram bolsa bolboyt. Anan terde bolbosa özüň alып kelip oşonda KFC kılıp pişirip ber uydan. Ayaldyň hyzmatyn kılgan jakşı bolat, muhtaç bolgon учурда. Amanat. El üçün uyat dep kredit alıp toy kılgan ata-enelerge jana jaşlarga emne deysiz deydi. Kredit aram. Aram menen baştalgan toyda baktırlılık bolboyt, jakşılık bolboyt. Adan urmatly bir tuğanım biz günüge toy versen dileseň razı bolboýbuz, biz Elvis da narazı bolaberýär. Şonuň üçün koluňan gelişinçe ele toy ver. Uşerde çoň tıyını var, baylığı var adamlar toy vergendele 20-30 hemen toydu bitirip koyuveret dagı. Anan biz ayıldagılar oşonday bir 600-700 kişiге tamak bermeyince toy bolboyt dep düşünüp alabız da. Degele toydu ötkörü düşünügün emne biz almaştırışыбыз gerek. Bizde Kırgızda aş var. Aş degen söz, aş beret degen söz var. Aş beret degen kayaktan çıkkan, bul dinge tuğra gele turgan nerse. Antkeni şariatımızda it'amu ta'am, tamak berүү degen söz var. Bирок ошол убакта Кыргызда оорукана жок, башка жок болуп, анан кийин жанагыда көпүрө салып, мечит деген дагы жогураак болуп турган, көчмөлүү болуп турган учурда, ошол убактагы көчмөн кыргыздын молдолор эмне кылган? Ата-энеңерге жакшылык, ошол эмне кылган? Ит'аму таам, тамак бергиле деген. Ошого аш деген бул тамак деген сөз. Аш берүү, ит'аму таам, тамак берүү деген сөз. Тамак берүү менен маркумдарга сооп жеткирчү экен да. Ошон үчүн көкөтөйдүн ашы көп жүрдүн башы деген манасы ушундай бир сап келет. Anan emi toy verүүдө ошондой. Zamanга жараша өзгөрүп туруш урматтуу бир тууган. Bir убакта чарчылык болгондо элдин бардыгын чакырып, эл тамак берип, курсак тойгузат эле урматтуу бир. Азыр ач калган киши деле жок урматтуу бир тууган. Сенин тоюңа бүт эле курсак токтор, тойгондор келет. Тойго тойгондор эле келет. Эгер де сен ошол акчаны каражатын апарып жетим балдар үйүнө, же болбосо бир медресеге, же бир ооруканага барып бере турган болсоң, ошонун баары сооп болот. Той эмне үчүн анда тамак берет? Ошолордун бардыгынан бата алып калайын дейт да, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн той маселесинде арам окат менен болбойт. Кредит алсаң тамагың арам болот бардыгы, анан арамга дуа кылсаң дуаң кабыл болбойт, анан каяктан тоюңда береке болот. Ошого 2 жыл ажырашып кеткенде толтура. Aşan деген çoğun magazinden arzan dep adal emes uy koyup niyetin alıp jegендер аябай көп, аларга эмне дейсиз? Урматтуу бир туугандар, арам тамак кээ бир адамдар бар да, уйдун эти, койдун эти болсо адал боло берет де, жок андай эмес. Булар дегенде бисмилла айтылын байкалып, мусулман эместер союп кылган болсо адал болбойт, арам бойдон тура берет. Ошон үчүн тамак аш өтө маани бериңиздер. Тамак аш өтө маани бериңиздер. Кудайга шүгүр, азыр мурдагыдай абал эмес. Москванын, Россиянын өзүндө адал боюнча комитеттер иштейт, адал тамак аш бар, адал ашканалар бар, адал этпен иштеген жигиттерибиз бар. Кудайга миң мертебе шүгүр. Ушуга маани берип койгула, урматтуу бир туугандарым. Арам тамак жегенде бул балдарыңар эртең карабай, кайрымсыз болуп, каарыларын таштап койгондук, ошол арам тамактан келип чыгат. Мен 7 жылдан бeri инвалидный коляскада олтурам, үйлөнгөнгө шартым жок болгондуктан жыныстык кумарымды өзүм кандырып алам, ушул туурабы дейт. Туура эмес. Орозо карма. Жана жарыя кыл, ошо сага ылайык дагы бирөө чыгып калат иншалла. Тең менен тезек кабы менен эгизулак айрышыбак деген кыргыздын сөзү бар иншалла. Кудай таалам сага жиберет иншалла. Сага окшогондой башка толтура. Инвалид болсо деле, башка болсо деле, ушул кишинин эле өзү ушундай бир жаны болсо эле болду эле, эр кылып алат элем дегенде толтур, урматтуу бир тууганым. Чыгат сага.
Közüm onçok jerde kalbayt deyit. Oşon üçün sen internetten jariya kıl, biz daha jariya kılıp turabız. İnşallah güye gelet. Biroq teginde kılgaның al aram bolboyt. Men qarlılıkты bütköm, şartqa baylanıştı Moskvada iştep jürem, gün ötkön sayın unutam, kандай kılsam bolat rahmat deyit. İşte biroq sabak ber. Men Makkada okup jursam, bizden bir çoң bardı Makkaga umuraga barıptır. Anan çoң eken bizde. Azı çoң bolbay kalgan, ошондо çoң bolчу. Anan men mындай bir kızmat kılıp jürem, biroq aga köp maani berbegen okşop, mындай подход kılıp jurka. Anan sen Kırgızстанга barganda kayak işteysin, андай mындай bizge kayrılышың керек, biz jumuş tap berебиz, андай mындай дейт ошол çoң. Anan men ayттım, Kırgızстанга barganda şu meçitin 4 eli kılası var, sen jok deyt. Ошол meçitin burçu maňa жетиштүү. Otur ошол sabagı bere beresin. Adam kızmat kılam degenge urmatlı bir tuğanın hiç kanday kızmat, biyilik gerek emes, balkim adamda ihlas boluş gerek. Eğer ihlas bol oturgan bolsa, sana sabak bir jer tabular. Oturgan iştegen jeringde de Kur'an'dan sabak bersen bolat. Hindistan'dagı Dübant degen medrese baştalganda daraktın tüyünde eçkinin bir talpağı menen baştalgan medrese. Medrese kurabız degende çok gereği yok degen medreseni kura turgundara kurat, biz sabakты berебиz dep aytkan. Tıttın gölökösünde eçkinin talpağın kıştın günü tetiri koyup jününe otursa, jaydın günü tetiri salıp, antara oturup, üstüne oturup, oşodan sabak berip baştalıp, anan geometriyal progressiya menen önügü oturup, hazır Angliyaga çeyin oşol mesele kadimkide urmat işti orduna gelgen. En ele kızığı İslam bankı boyunca en güçlü sistemi Angliyada. Bu kayaktan barıp kalgan deseler oşol janagı tıttın tüyünde sabak berip, oşondan bargan alımlar Angliyaga çeyin barıp, hazır mına oşunday bir berekege jetip oturuşu turmatı bir tuğan. Al emes İslam sot sistemasında girgizü buların planında köp nesil iştelip kalgan. Sabak beriniz. Sabak beriniz. Emi oğuzun işlemeyiz de oğuzunuz menen. Okutunuz, başka deniz, kaytalanız, okuturunuz, unutbaş gerek. Bu günü bolat. Biz Moskvada cumaga barışыбыз керек be? Кейбір туғандарыбыздың қожайындар жұмыштан бошотпойт, ушул маселе көп bir туғандарды кыжалат кылат, рахмат, Аллах разы болсын дейт. Колдон келишинче барган аракет. Бисмилlah. Колдон келишинче барган аракет кылуу керек, урматтуу bir туғаным. Анан жума окулуу үчүн негизи султандын амири шарт болот. Cuma okulu üçün oşol jerde sultan padişanın buyruğu, prikazı şart bolot. Urmatlı bir tuğanın Cuma'nın mıyzamdуу, tartiptүү, şariattуу boluşunun sebeplerinin biri mına uşunda turat. Darül İslam boluş gerek deyit. Anan Darül İslam bolup kalbagan jerlerde anda talaş mesele, demek Cuma'ga barış öte kıyın bolup kalsa anda vakta 5'imde okup alsanız bulup, ihtiyaçat 5'imde cemaat bilen emes jeki okunuz. Jeki okunuz. Mına uşunday. Bargan hareket kılınız. Kvartirada biri-birinin tamağın uğurdap jegender köp кездешет, alar kanday bolat? Uğuruluk? Uğuruluk. Uğuruluk bolat. Aram tamak bolat ha. Duan kabul bolboyt, tileğin kabul bolboyt. O Kudayım desen Kudayım ukpay koyat sözün şu. Aram bolat. Moskvada başka sektalarga ötüp ketip, Kırgızstanda ordu degende açıp algandara kengeş berer bekensiz deyt. Ordoçular, akkular degender bular bar şirk tuğanım. Mazar kıdırıp antip pintip jürgönder var. Ayal erkek arlaşıp oturup alıp, atalar kel, darbaktar kel degender var. Allardın bari şirk imandan çıgat. Al bolboyt. Tuğra emes, adaşkan. Namaz okuşat, ayalдар joruk salını olat, biri ötpeyt. Sakal koyup algan bolsa ötpeyt bulardı. Oşon üçün ordaşkandarga hiç kanday mani berbegile, adaş jürgöndür, ayt kılalarga, adaş jürüşöt bular. Menin jumuşumda namaz ubagında okup jatsam, начальнигин kelip toktotup sal emne kılsam bolat deyt. Ketkenler okuyuyor hayra. Ketet de начальник karap dura berip etkeçe. Ketkende hayır okuyuyor. Namazını biröge millet kılva sençe. Anan biröler namaz okuyup dese şu tasbihlerini tartıp, çoğun tasbihini tartıp, şintip dua kılıp, bakaran oku, anan giyin ketişet de yok. Anı turup bas çürük kılsan da öyle boluveret. Uyda oturgan uçuda, şunda oturup kıl. Jumuşta okup tükenden keyin tasbihlerini bar, dualarını basıp çürük kıla urmatlı bir tuğanım.
Mildet kıl, bu senin işin. Senin işin. Namaz okup atkanı mildet kılıp, musulman ekenini mildet kılıp biröge doğurunba sen. Menden kılgan işin mildet kılbaş gerek başka biröge. Tıyıp koysa kayra gelip oku. Oşoğa dua kıl, Kudayım şuna hidayet ver. Kiyinki жылы mağan koşulup bokup kalsın, jaynama salıp berip turgan bolup kalsın dep dua kıl. Bir jolu bir taksir geldi mağan. Atam deydi, sakalıma karşı deydi. Atası namazda okuyaydı eken, sakalına karşı eken. Anan al öz davatçı eken. Niye kılayım? Mene sakalını al dedim. Astagfirullah deydi. Özün astagfirullah. Mine desem aytat, şunu aytasız siz deydi. Kayra koy dep ayt. Men ayttim, ataydan okugan parz bolar. Sakal dedim, sünnet dedim. Sen niyetini tüzdü, atanın buyruğunu uğup atam. Parz atkarıp atam dep sen sakalını al dedim. Anan Kudayım sana bereke veret desem, jamon gör, ondan keyin kayra makuldan alıp anan ketti. Keyin manga jakşı mamele kılbay жүрдü. 6 aydan keyin atası dagı sakaldı oldu, balası dagı sakaldı oldu. 1 жылдан keyin atasın apasını acıga aparıp geldi oşol bala. Allah'ın dininde din menen jaşaganda hikmat var. Senke de düşünbey kalasın urmatlı bir tuğanım. Senke de sakal koyup alıp adamды aldagandar toltura. Sakal koyup alıp sakalga süret jabıştırıp alıp başka nerse kılganda toltura bolup kalat urmatlı bir tuğanım. Al aham fel aham. Eң zarıl nerse andan keyin orundagı zarıl nerse dep maселени катар менен койгонду биз билишибиz керек болот da. Муну азырен бардыгы бакып жашат. Ошондуктан алымдар маселе айтып аткан убакытта ошо чынбы жалганбы дебей эле угуп ээрчигенди биле бер. Муслим деген сөз, мусулман деген сөз истислам, moyunsunu, eerçүү деген сөз. Sen качан ыйманың толук болот, Кудайдын айткан шариятына ээрчип, ошого моюнсунганда. Балким bir нерсе түшүнбөйсүн, балким аңдай албай каласың. Бирок ээрчий берсең, жаман болбой турматты bir тууганым. Биздин никебиз телефон аркылуу кыйылды. Күйөөм түрмөдө болгону сыяктуу телефон аркылуу нике кыйганга туура келди. Суроом, качан нике кыйганда досторумдун тойлорунда көргөнмүн, молдо нике кыйып атканда сурайт, ыраазычылыгын 2 жаштан, менден сурашкан жок. Кайнемдер апам ыраазын алганы барышканда тагамдан сурашыптыр. Бересби кызыңызды деп. Ошол бойдон биздин никебиз кыйылды дешти. Ушундай нике өтөбү, Аллах ыраазы болсун сиздерден дейт. Негизи нике кыйылып атканда жигит менен кыз чогуп олтуруп, ошолор айтып аткан сөздөрдү өткөн чактагы макулмун, кабыл кылдым, багыштадым деген сөздөрдү күбөлөр bir момент туккан болуш керек. Өкө чогул бул күбөгө bir айтып, кийин бул күбөгө bir айтса бул өтпөйт. Ошо кыздын айтып аткан сөзүн, анан баланын айтып аткан сөзүн жанагы күбөлөр bir момент туккан болуш керек, bir жерде. Анан онлайн режимге коюп коюп, бала Америкадан, кыз Кытайда, анан молдо Европадан, анан дагы бирөө биякта туруп, анан мен Москвадан кыйып койсом ал болбой калат. Тура молдо алыс болуп кыйса болот, качан нике кыйла турган кыз bir жерде, бала дагы ошол жерде, күбөлөр ошол жерде, ата-энеси жерде болуп туруп, анан молдо бияктан башкарып минтип айт, тигинтип айт деп, анан батасын берсе бул болот. Бирок күбөлөр нике кыйылып аткан жаштар bir жерде болуш керек. Же ошолордун жанагы өкүлдөрү. Сиздин маселеңизде кандай? Эгерде сизден жана таекеңиз сиздин макулдугуңузду алып, сен атыңа мен никеге барып өкүл болуп катышып берейин деп сиз макулдугуңузду берген болсоңуз, анан таекеңиз турса, анын жанында жанагы жигит турса, мисалы үчүн, анан кийин нике кыйылса bir жөн урматтуу bir тууганым. А бирок сиз макулдук бербесеңиз, таекеңиз өзү эле тие берет деген болсо, ыраазылык суралбаса, бул кыйылган нике болбой калышы мүмкүн. Анан таң кала беремке бу күйөгө тийгенден кийин жөн эле күйөгө тийди деген эле бир кагаз керек болот. Бу түрмөдө болсо, сен качан күйөө болот бу? Же ояка киришиң керек, же ояка чыгыш керек болот, урматтуу bir тууганым. Аяка кирип көрө турган болсоң, ошо барганда жанына барып никени кыйдырып албайсыңбы? Эмнеге кийин кыйдырып жүрөсүң? Ошого келип урматтуу bir тууганда таң кала бересиң, урматтуу bir тууганым. Жок, эгерде жанагыдай болуп калсаң да нике кыйылбай калган болуш ыктымалы толук түрдө бар. Учурда даават кылуу абдан көбөйдү, бирок Россия жергесинде тыйылганына байланыштуу көп адам камалып жатат дейт. Биз ушул жерде жүргөндөн кийин, ушул жерге биз Кыргызстан паспорт менен кирип атабыз да.
Бизге без визовый режим менен киребиз Кыргызстан. Бирок биздин Кыргызстан деген паспорт болгон үчүн ошол аэропорттон кирип аткан учурда урматтуу бир тууганым, биз силердин тартиптериңерди сактайбыз деген тартип менен киребиз. Эгер буларды мыйзам буза турган болсок, анда биз шарият тараптан дагы мыйзам бузган болуп эсептелебиз. Ошого булардын жанагы арабтарда бир сөз бар: ардихи мадум тафи ардихим, дарихи мадум тафи дарихим. Алардын үйүндө турганда ошол үйүндөгүдөй мамиле кыл, алардын жеринде турганда, тагыраак айтканда, кимдин жерин жер десең, ошол элдин ырын ырда деген сөз болот да. Тартибин кара деген сөз болот. Эгер ушул жерде бизде уруксат берилген даават деген берекелүү жумушка берде тыюу салынып аткан болсо, анан болбой эле кайсарланып көчөгө чыгып даават кылып, анан түрмөгө түшүп калсаң, өзү алың өзүңө. Өзү алың өзүңө. Сен этият болуп, берде тартипке баш ийип, бирок элге диниңи жеткирип, башка бир жол менен жеткирип аткан болсоң, балким сен көп адамдардын хидаятка түшүшүнө себеп болуп калат болчуң, эми кеттиң, мынакей жок болдуң эми. Отурасың ошол жерде камалып. Ата-энең ыйлап атканы каякта, балаң ыйлап атканы каякта. Адам акыл эс менен патриот болуш, таквалык дегенде көр таква болуп албаш керек, урматтуу бир тууганым. Көр таква болуп албаш керек, урматтуу бир тууганым. Ушундай болсоң, анда бизге бар. Узунун канча туураң ошончо дааватты кадимкидей кыла бересиң. Жок, бияк урматтуу бир тууганым, тартипке баш ийген аракетин көрүшүбүз керек. Ошолорго кошулуп алып, бир туугандарга кошулуп алып, жөн эле биринчи күнү кирип, эртеси камалып калган бир туугандар канчасы мага телефон чалат. Чубагачы, мен ушинттим, мен билбедим элем, динди айтып аткан экен, чыгып ээрчип бастам, мен камап коюшту. Мынча жылга кеттим деп, ата-энеси ыйлап келет. Сиз айттың барсаңыз, мен айттым, мен эми кимге айтайын? Путин тасырга айтайын, же кимге айтайын эми мен? Учурасам айтайын деп коюп, дуа кылабыз. Канча урматтуу бир тууганым. Өмүрлөр кырчындайында кетип калып атат. Же өзүңө пайда бербей, же бирөөгө пайда бербейсиң. Ошон үчүн урматтуу бир тууган этиятыраак болгула. Бул жерде тыюу салынган нерсеге каршы чыгам дебегиле. Силердин кыла турган аракетиңер адамзатка дин жеткирүү болот. Адеп, ахлак, жүрүш туруш менен. Дин жеткирүү бир гана нерсеге байланып калган эмес. Иштеп аткан клиентиңе жардам бер, башка кыл, сага келген адам менен сүйлөш, жумуштууларга айт де. Ошентип отуруп динди тарассаң да отурматтуу бир тууган. Сөз түрдө көчөгө чыгып тыкылдатып барып, колго түшүп калыш керек эмес. Bir dosum var, жетим өскөн, күндө ичет. Каныда арак болуп калган, ошого кандай карайсыз? Апасын кичинекей кезинен көрө электи. Кандай карайм? Абдан жаман карайм, боорум ачып карайм, ыйлагым келип карайм. Арак ичкенге бирөө жыргатып карайбы, урматтуу бир тууганым? Анша Кыргызстанга отпускага жөнөтүш керек. Бизде даават деген жакшы нерсе бар. Ошого 40 күнгө жиберип жүрсөң, каны таза болуп калат иншалла. Анан кайра келип биздин кыйып иштей берет, бияктын тартибине көнүп алып. Бизге жибер аны. Мен базарда иштейм, точкам жок. Бирок точкасы барлардан товар алып сатам. Андан 300гө алып, 500гө ага айтпай сатып ийем. Ошондо арам болуп калбай, ага ачык айтсам албай коет, айтпай эле сатсам болобу дейт. Сен өзүңүн товарың жок болуп, бирок башка бирөөлөрдө буюн тайын боло турган болсо, ага барып айт сен. Таксыры мен сага жардам берүүгө аракет кылайын. Мен ушул сенин буюмуңдун баасын билем, анан ошол буюмду апарып башка бирлерге мен кызматым коюп сатып сага кайрап келип берсем болобу багында десең, тиги макул десе болот, урматтуу бир тууганым. Тиги жок десе болбойт. Анткени сен анын товарын жанагыдай адамдар клиенттен качырып коюшуң мүмкүн да, берде кымбат экен, арзан жакка кетип калам деп. Эгерде бирөө сенин товарларың келип ала турган болсо, сен айтасың да, таксырым сиздин товарыңыз бар, баары ушундай экен. Мен сизге клиент таап келип, ушуну сатып жиберейин дагы, бир аз тыйын кошуп саткан болсом, уруксат бересизби десеңиз, тиги макул деген болсо болот, эгерде болбойт десе болбойт. Тартип ушундай. Москвада кредитке машина алып таксиде иштесе болобу? Жеке машинени бирөөгө арендага берсе болобу дейт. Кредит Дарул Харбта харби менен мусулман ортосунда риба жүрбөйт. Ханафи мазхаб дережесинде ушундай. Азыр башка мазхабтагылар дагы бизди маселеге өтүп атышат. Бул боюнча Мустафа Зарка жана башкалар көп айтышкан, урматтуу бир тууганым. Дарул Харбта харби менен мусулман ортосунда риба жүрбөйт. Бирок эки шарты бар.
Birincisi oşoga muhtаждык жаралса, экинчиси ошону төлөп бере турган жериңин дарегин билсең. Айлыгың бар, башкаң бар биле турган болсоң. Анан жөн эле таваккул деп аласаң, бул таваккул болот дагы, ал мазмум шариатта күнөө болот. Төлөп бере турган жолуңду билсең, жана muhtаждыгың болсо, анда болот. Жеке машинени бирөөгө арендага берсе болот, бирок шарттарын тактап алыш керек. Сага машинени беребиз, ай сайынча төлөп турасың деп. Бул ижара болот, мисалы үчүн. Анан ижарадан башка мудараба болуп калышы мүмкүн. Мен машинени берем, сен иштейсиң, түшкөн пайданы мынча пайызы мага, мынча пайызы сага, бул дагы болот. Бул өзүнчө. Кеде шарикат болуп калат. Муну мисалы үчүн, мунуку мен машинени берем, иш сенден болсо, анда ушундай пайыз менен бөлүшөбүз деп. Жок, аны мен каалабайм, мага сен ай сайын төлөп турасың мынчадан десең, ушундай урматтуу бир тууганым. Анан жана форс-мажор дегенде биякта дагы буюмдар бар. Эгерде ошол адам шалаакылык кылбай туруп, жөндөн-жөн кетип атып эле машина бирнеке болуп бузулуп калган болсо, аны ким төлөп берет деген тактап алыш керек. Маселенин баарын тактап алгандан кийин гана киришиш керек. Адамдар башында бардыгы жакшы киришет, анан проблема болгондо эле бул мындай, тиги мындай деп, башы мусулман, четеги кафырча болуп, маселе чечилбей калып кеткендер көп. Ошон үчүн молдого барып, ижаранын тартиптерин сурап билип алыш керек. Ижарада кандай болот, ижара алган буюм сынып калса, башка ким төлөп бериш керек, төлөп береби жокпу деген маселе. Көп Кыргызстандан Россияга келип, товар апарып кетип аткандар көп, Екатеринбург жана башка жактарга. Анан жолдо авария болуп, маршрутка сынып калса, башка болсо, ким төлөш керек деп, анан бирин чорнуйга салып, белыйга салып, краснойга салып, анан бардыгы анан кийин голубой болуп кетишет. Эми жакшы эмес ушул маселе. Уят ушул маселенин бардыгы. Чувак ажы, биз Москванын центринде халал писса ачканбыз. 4 балабыз бар. Квартира алабыз. Иштен күйөөмү бир күнү сакалчан спортсмен сакалы бар балдар сиздин атыңызды дааваттап күйөөмү токойго барып өлтүрүп коеюн деп телефон акчасын картадан коркутуп акчасын которткон. Кыргыз ушундай кылып жатат, айтың дейт. Эми биздин атыбыз жүдө арзан болуп кетти азыр. Өткөндө бирөө чубак ажыны сайтта ачып алыптыр, анан карасаң Екатеринбургка эме жугап кетебиз деп чыгарып атышат. Анан атам айтат, ошакта эжең бар, эжеңе дагы бирнеке ала кетсең болобу экен. Мен айттым, жок, андай билбейм десем, интернет ушундай экен. Ар ким ачып ушинтип айта берет, чубак ажынын атын сатып, Абишкүл ажын сатып аткандар бар, мисалы үчүн ажек айтты андай мындай деп. Кудайга шүгүр телефондар ачык, бизден сурагыл, урматтуу бир тууганым, айтып жооп беребиз. Эч убакта бирөөнү өлтүр, акчасын тартып ал деп айтпайбыз, урматтуу бир тууганым. Анан сакал мусулман эмес деле бар. Илгерки жанагы Карл Маркс, анан кийин жанагы Фридрих Энгельс, Ульянов, Ленин дегендеринде сакалы болгон. Анан сакалды карап эле анын диндарлык шкаласын өлчөй турган нерсе эмес го бул деген. Алып койсоң алып калат, базарга апарсаң бирөө албай турган бир сакал. Ал ниетке жараша боло турган нерсе, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн сакалы болсун ишенип кетпегиле. Балким аферист сакал коюп алгандыр. Дүйнөнүн баарын алдаган жөөт аферисттер алдап сакал узун болду турат, азыркы эстеликтер бар. Барсаңар үчөө жазылып туруш кадимкидей ушинтип. Силерди коммунизмге апарабыз деп апарып, баарыбызды тозокко апарып коюптур. Менин суроом, атанын үйүндө үйлөнүп той өткөрбөсөң, ал башка жакта той кылсаң, ал той эмес деп эсептелеби? Жок, той кайсыл жерде болсо боло берет. Биздин башчыбыз мусулман эмес. Ал Кудайды каттуу сөгөт. Ошол сөккөнү үчүн бизге бале келбейби, анын колун иштесек болобу дейт. Силер башкалардын кудайларын, башкалардын пайгамбарларын сөгүп, жок мындай келет да, атаңарды сөкпөгүлө деген хадис келет. Анан кантип сөкөбүз десе, эгерде башка бир атасын сөксөң, алар сен атаңды сөгөт, сен атаңды сөккөндөй болосуң дейт да. Ошон үчүн кээде мусулман адамдар, мен мусулманмын, намаз окуйт элем, палан түкүн деп кежирлене бере турган болсоң, же мындай бир торам иштей турган болсоң, анан бул адам сени карап, анан Кудайды сөккөнгө балким себеп кылып коесуң. Эгерде сен шалаакылык кылып, ошол мусулман болуп туруп, туура эмес иш кылып, ошол адамды Кудайды сөккөнүнө себеп болсоң, сен өзүң Кудайды сөгүп атканда күнөөкөр болосуң, урматтуу бир тууганым. Мусулман болуп уурдап кетесиң, ишке кеч келесиң, эрте кетип каласың, антеси минтеси мисалы үчүн. Бирок андай эмес, ал өзүнчө ошентип аткан болсо, анда сен күнөөкөр эмессиң. Бирок баары бир сени тиешең болот. Анткени сен мусулман, Кудайды билген адам катарында ошол адамдын аң сезимин өзгөрткөнгө колдон келген аракетиңи, урматтуу бир тууганым, көрүшүң керек болот.
Кыргызстандан кредит алып, ошол кредиттин акчасын Россияда иштетсем, и кредитти ошентип акырындап жапсам, биз айткан жанагы тартипке бул туура келбейт. Ал ошо Россиянын өзүндө гана. Каза болгон досубуздун атына арнап топ оюн өткөрүп байге койсок сообу жетеби маркумга дейт. Ниет кандай? Топ ойногондо кандай сооп болуп калышы мүмкүн? Эгерде адамдар олтура берип бардыгы семирип кетти, ден соолук жаман болуп кетти, ден соолугун бир көтөрөлүк пайгамбарыбыз айткан күчтүү мусулман, алсыз мусулман караганда Кудай Таалага жакыныраак деген хадисти назарга тутуп, адамдар намаздан калтырбастан туруп, бирок булардын ден соолугун көтөрүү максатында болсо, албетте буга сооп жетет, урматтуу бир тууганым. Бирок сиз карап көрүңүз, сиздин айылда мындан дагы зарылдыраак нерсе барбы, жокпу? Айылда көмүрү бар, көмүрү жок калган бир жетим жесир жокпу, башка жокпу? Эң зарыл нерсе аткарганга аракет кылсаңар жакшы болот. Мисалы үчүн бизде азыр эң жакшы өнөктүк, жанагы үйлөнүп аткандар тойлорун өткөрбөй эле апарып ошого жаш балдарга, мектепке бара турган жетим жесирлерге кийим алып бере турган болду. 10 жылдык, 20 жылдык школду бүткөндөр эмне адамдарга үй салып бере турган болуп атышат, урматтуу бир туугандар. Мына ушундай жакшыраак жолун издеш керек болот да. Анан алардын баары түгөнүп калса, анда ушул жолго келсеңер, иншалла сооп болот. Талак боюнча суроого жооп бербейбиз. Мен үйлөнөйүн деп жатам, бир баласы бар, кызды алайын десем, апам каршы болуп жатат. Эмне кылайын дейт. Апаң менен сүйлөш иншалла. Шарият боюнча бардык нерсе болот. Болот дегенде кандай? Анын баласы бар, мурда турмушка чыккан, ажырашып кеткен, андан зыян болбойт, урматтуу бир тууганым. Бирок ошол эле учурда пайгамбардын сүннөтүнө ылайык апаңын да айтып аткан сөзүнүн тууралыгы бар, урматтуу бир тууганым. Эгерде сен мурда турмушка чыкпаган, өзүңө окшогон үйлөнбөгөн, турмушка чыкпаган кызга үйлөнө турган болсоңор, өкүңөр, жашооңордун бардыгы жаңыдан башталат. Жашоо жаңы башталып, өзүңөрдүн үй бүлөңөр курулат деген сөз болот. Ал баласы менен келсе, баласын кагыш кылсаң, ал капа болуп, башка бир нерсе болуп, ошондон улам ар кандай жагдай келип калышы мүмкүн. Пайгамбар алейхиссалам Жабир ибн Абдулла айткан, сен үйлөнгөндө өзүңө тең кызга үйлөнбөйт белең, эмне үчүн сен чоң аялга үйлөнүп алдың деп айткан. Дегенде Жабир айткан, мен атам өлүп, апам өлүп, карындаштарым жетим калып, ошолорду бакканы, ушундай бир чоң аялга үйлөндүм дегенде ага макулдук берген. Эгер ошондой болуп, ана түндө корко турган болсоң, анан кийин качан балда досторум үйлөнүп, булардын бирден баласы бар, анан мен тез эле балалуу болуп калайын деген ниеттериң болсо, анда бул жакшы дароо эле ушинтип, анда 4-5 баласы бар тандап алсаң, андан бетер жакшы болот. Бир пасса жетип аласың бардыгына. Аллах Таала урматтуу бир туугандар баарыбызга жакшылык берсин. Кудай Таалам тилектерибизди кабыл кылсын. Балким ушул жака келгенибизде жарым саат, 1 саат учурда көп нерсе үйрөнбөстүрбүз. Бирок урматтуу бир туугандар, басып келген кадамдарыбызга касанат, жакшылыкты Кудайым жазып берет. Бизден болгон курманчылык, динди үйрөнгө болгон курбандык мына ушунда турат. Убакыт бөлүп, үйдөн сурулуп чыгып, бир аз тыйыныңызды багыштап, ушул жака келип, олтуруп берип, ушуну күтүп аткандын өзүндө Кудайдын сизге бере турган иншалла жакшылыгы бар. Айта турган бир маселе, сиз ниетиңизди оңдоңуз. Кудайым, ушул жака келдим, ниетимде динден бир нерсе үйрөнөйүн дедим. Кудайым, ушул кылган жакшылыгымы ортого коюп, тавассул кылып өзүңө сураймын, менин үй бүлөмө, бала чакама, ата-энеме, бир туугандарыма, перзенттериме жакшылык бергениң. Кудай Таалам, ушул кылган ишим үчүн, жалгыз өзүңдүн ыраазылыгың үчүн мен сен диниң үйрөнөйүн, сен үйрөткөн тартипте жашайын деп келип атам, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан менин тилегими кабыл кыл Кудай Таалам деп кылып аткан жашты ортого койсок, иншалла Кудай Таалам бизге жакшылык берет. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Амин. Би рахматика архамар рахимин. Рахмат барыңыздар.